بتلاوة القرآن والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. Бүткүл аламдардын жаратуучусу болгон Аллах Тааланын затына чексиз мактоолор болсун. Жана анын элчиси сүйүктүү пайгамбару Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салам жана салаваттар болсун. Урматтуу бир туугандар, бүгүн биз илимий сабагыбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Кур'ан-ы Каримди көп-көп окуп турууга берген насааттары туурасында өтөбүз. Пайгамбарыбыз өзүнүн куттуу хадисинде айтат: "Ta'ahadul Qur'an fawalladhi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafassiyan min al-ibli fi 'uquliha." Силер Кур'ан-ы Каримди көп-көп карап, ага ой жүгүртүп, аны окуп тургула, көп-көп кайталап тургула. Менин жаным анын колунда болгон затка касам, төө ноктосунан бошонуп чыгып кеткенден да тезирээк Кур'ан адам баласынын эсинен чыгып кетет дейт. Уламалар айтышат, Аллах Таала өзүнүн Ал-Карим, татыксызга да берүүчү деген берешендүүлүк сыфаты менен адам баласына Кур'ан-ы Каримди жаттаттырат экен. Анан Аллах субханаху ва таала өзүнүн Ар-Рахим, боорукердиги менен Аллах Таала кайрадан адам баласынан Кур'анды унуттурат экен. Кандайча болот бул? Аллах Таала адамга мээрим кылып Кур'анды жаттаттырат, Аллах жакшылык каалап. Кайрадан анын аяттарын эстен чыгарттырат экен. Эмне үчүн? Адам баласы көп-көп Кур'анды окуп туруусу үчүн. Эгерде сиз менен биз бир сүрөнү жаттап, бир аятты жаттап, аны эч унутпай калсак, анда адам Кур'ан окубай коет экен да. Ошого адам Кур'ан окусу үчүн Аллах Таала кайрадан аяттарды адамдын эсинен чыгартат экен. Ал адам кайра ошол Кур'анды кайталап окуп Аллах Таалага жакындайт экен. Ошого пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам хадисинде айтат: "Афдалу ибадати уммати кираатул Кур'ан." Менин үммөтүмдүн ибадаттарынын эң жакшысы Кур'ан-ы Каримди окуу дейт. Башка бир хадисинде пайгамбарыбыз айтат: "Хайрукум ман таалламал Кур'ана ва алламаху." Силердин эң жакшыңар Кур'анды үйрөнгөн жана аны башкаларга үйрөткөн адамдар дейт. Улуу табиин болгон Абдурахман бин Хабиб Сулайми рахматуллахи алейхи Кур'анды бышык кылып жаттаган жана көптөгөн илимдерди билген өтө чоң аалым болгон. Ошол аалым бул хадис туурасында айтат: "Ажласани majlisi hada akthar min 40 sana." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын силердин эң жакшыңар Кур'анды үйрөнүп, жана аны башкаларга үйрөткөн адамдар деп айткан хадиси 40 жылдан ашык Кур'андан сабак бердирип, Кур'ан менен байланыш түздүрдү дейт. Ошого урматтуу бир туугандар, Аллах Таала сиз менен бизге түшүргөн эң ыйык китеп, асмандан түшүрүлгөн китептердин эң ыйыгы бул Кур'ан экен. Кур'ан бул сиз менен бизге нур болуп келген. Кур'ан бул сиз менен биздин жашообузга береке алып келет. Кур'ан биздин жашообузга, сиз менен биздин ооруларыбызга бардыгына шифа кылып Аллах Таала Кур'анды түшүргөн жана ал тууралуу Кур'анда көптөгөн жерлерде Кур'андын шифа экендигин айткан да. Ошого бардыгыбыз бул өзүбүздүн жашообузда, күнүмдүк турмушубузда ушул Кур'ан-ы Каримди көп-көп окуп, аны үйрөнүүгө аракет жасашыбыз керек экен. Жана ошондой эле Кур'ан-ы Карим сиз менен биздин жашообузга ушундай зарыл. Бул тууралуу устаз оң кырааттын ээси Абдурашид Суфи хафизахуллах айтат: "Жаш кезимде бир жолу бир англис тилинде китепти алып жолдо бара жаткам" дейт. Артымда атам өзүнүн күнүмдүк Кур'андан вирд тапшырмасын окуп, Кур'ан окуп жаткан эле. Анан мени көрүп чакырды дейт. Атамдын алдына барсам, атам: "Абдурашид, кайда баратасың?" дейт. "Колуңдагы эмне?" деп сурады. Мен: "Ата, бул англис тилинде китеп, англис тилин терең өздөштүрүп, үйрөнүү үчүн баланча бир окуу жайга тапшырган элем, ошол жакка сабакка барып жатам" дейт. Ошондо атам: "Сен англис тилин окуба, тышта муну" деп айткан жок. Атам айтты дейт: "Могу мечитти көрүп жатасың, ушул мечиттин тегерегинде канча дүкөн бар" дейт. 15-тин тегерегинде дүкөн бар. Ушул дүкөндөр кимдики дейт? Сиздики, ата. Атасы Кур'ан менен алек болуп, өзүнүн жашоосунда Кур'анды бекем туткан үчүн Аллах Таала ошол Абдурашид Суфинин атасы Али Суфи рахматуллахи алейхиге өтө көптөгөн берекелерди берген эле. Ушул бардыгы сиздики, ата, деди. Ошондо атасы айтат: "Балам", дейт, "мен ушунун бардыгын, ушунча байлыкты Аллах Таала мага англис тилин үйрөнгөн үчүн берген жок" дейт.
мен англис тилин билбеймин дейт. Мунун бардыгы Кур'ани Каримдин берекети дейт да. Эгерде сен бул дүйнөдө жана акыретте бактылуулукка, ийгиликке жетүүнү кааласаң, анда жашооңдо Кур'анды бекем туткун дейт. Ошого сиз менен биз дагы урматтуу угандар, Кур'ан менен өзүбүздүн байланышыбызды бекемдешибиз керек экен. Ошондой эле Али Суфи рахматуллахи алейхи өзүнүн баласына жазган насааттарда ал айтат: "Ва'лам я бунайя аннаху ла яхжурул Кур'ана илля ман хана алаллах." Эй балам, сен билгиниң, ой жүгүрткүнүң, Аллах кор кылган инсан гана Кур'андан үзүлөт дейт да. Ошого бул Кур'ан Аллах Таала кимге жакшылык кааласа, Кур'ан окууга мүмкүнчүлүк берет экен. Аллах тауфик берет экен. Сиз менен биз Аллахка шүгүр кылайлы. Аллах Таала бардыгыбызга Кур'анды жаттоого, аны окууга Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип жатат да. Бул Аллахтын бул дүйнөдө берген эң чоң нияматы экен. Ушул Кур'андын бир эле тамгасы дүйнө жана анын ичиндеги бардык нерселерден кымбат турат да. Ошондуктан Абдурашид Суфи айтат: "Турид ан та'рифа мaqamaka 'inda Allah, fanzur al-Qur'ana fi hayatik. إن الله جعلك مرتبطا بكتابه وردا وتلاوة وتدريسا وقراءة فاعلم أنك شيء عند الله." Эгерде дейт, сен Аллахтын астында даражаңды билгин келсе дейт, анда сен өзүңдүн жашооңдо Кур'анды карагын дейт. Эгерде сени Аллах Таала өзүнүн китеби менен байланыштырган болсо, күн сайын аны тилават кылып окуй турган болсоң, башкаларга үйрөтсөң, күн сайын Курандан бир аяттарды үйрөнүүгө аракет жасасаң, башкаларга жеткирсең, анын маанилерине ой жүгүрсөң, анда сен билгениң Аллахтын астында сенин даражаң бар экен дейт. Ошого урматтуу бир туугандар, ушул Куранды көпкө окууга бардыгыбыз аракет жасашыбыз керек экен. Бул өтө зарыл нерсе экен да жашообуздачы. Ошондой эле дагы бир насааттарында Абдурашид Суфи айтат: бардыгыбыз өзүбүздүн жашообузда Куранды окууну күн сайын истикомат менен калтырбастан ушундай туруктуу кылып жүргүзө турган болсок, валлахи Аллахка касам дейт, ошондо сен Курандын берекесин көрөсүң дейт. Ошондо жашооңдогу өзгөрүү болуп жаткандыгын көрөсүң дейт да. Ошого бардыгыбыз туугандар Куранды тилават кылууга аракет кылабыз жана Куран жаттаган адамбы дейт уламалар. Эң азында күн сайын 3 бара окуш керек экен, эң азында. Болбоду дегенде 10 күн сайын Куранды башынан аяк хатым кылып туруш керек экен. Бул эң акыркы чек экен. Эгерде 10 күндөн ашып кете турган болсо, адам Куранды унутуп баштайт экен да. А Куран жаттабагандар болсо, күн сайын бир пара окууга аракет жасашыбыз керек. Жана жаттай электер, окуп баштай электер болсо, аны үйрөнүүгө тамгадам түшүп болсо да баштап, аны жаттоого аракет кылып бекем ниет кое турган болсо, пайгамбарыбыз хадистин мазмунунда айтат: бир адам Куранды мен толук жаттайын деп бекем максат коюп, ошол максаттын үстүнөн иштеп, аракет жасай турган болсо, өлүм келди, ал адам Куранды бүтпөй калса, кыямат күнү кабырга киргенде ал адамга Аллах Таала бир периштени дайындайт, кыямат күнүнө чейин ал Куранды жаттап бүтүп, кыямат күнү каарылардын катарында тирилет. Аллах бардыгыбызга айтылган сөздөргө амал кылууга мүмкүнчүлүк берсин.